Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бизде бүгүн адабий окуу сабагы. Биз бүгүн жаңы жомок менен таанышабыз, балдар. Алгач маанайыңарды көтөрүү үчүн бул музыканы угуп алалы. Aydan biz жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы, күндөн биз жаралдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Жылдыздар жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Мына ушундай жакшы ыр менен бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Биз бүгүн эң кызыктуу жомок менен таанышабыз. Ал кыргыз эл жомогу, балдар. Жомокту кун коюп угабыз. Ырыс алды ынтымак. Илгери 9 уулду бир киши жашаптыр. Балдары ынтымаксыз экен. Бир күнү ынтымаксыз 9 уулду бир-бирден башка кишилер уруп кетишет. Ошондо атасы 9 табылгы алып келип, балдарым, күчүңөрдү сынайын, бул 9 табылгыны тобу менен сындыргылачы дейт. Боолонгон 9 табылгыны эч кимиси сындыра албай коюшат. Байланган табылгыны чечип, 9-унун колуна бирден берип, эми сындыргылачы дейт. Бирден дароо эле сындырып жиберишет. Анда атасы, силердин келечеңерди ойлодум, капа болдум. Ынтымагыңар жок болсо, душмандар силерди жалгыз табылгыдай сындырып коет. Ушундан кийин 9 уулу ынтымактуу жашашыптыр. Эч ким буларга катыла албаптыр. Мына урматтуу окуучулар, биз бүгүн ушул жомок менен тааныштык. Биздин бүгүнкү жомогубуз ырыс алды ынтымак. Жомоктун каармандары Абышка жана 9 уул балдар болот. Сөздүк ишин анда эмесе жүргүзөлү. Тааныш эмес сөздөрдү деттерибизге жазып, алардын маанисин чечмелейли. Мисалы бизге тааныш эмес сөздөр табылгы, тобу менен, ынтымак деген сөздөр берилиптир. Адабий окуудан жазган дептериңерди алып чыгып, жазып алгыла, балдар. Бүгүнкү жомокко карата сабагыбызды жыйынтыктасак, 3 суроо берилген. Мына ушул 3 суроого өзүңөрдүн оюңарды боюнча кыскача аңгеме түзүп жазгыла. Биринчи, тарбиялык мааниси кандай экен? Алар эмнеге үйрөнүштү? Экинчи суроо, Абышканын уулдары кандай экен? Аларды сүрөттөп жазгыла. Үчүнчү, жомок кандай аталды? Мына ушул 3 суроого жооп жазабыз. Бүгүнкү сабакка активдүү катышкан окуучуларыма баарыңарга ийгилик, аралыктан окутуп жаткан ишиңер, окууңар ийгиликтүү болсун. Анда эмесе WhatsApp аркылуу тапшырма кетиргенди унутпагыла.